Сиз эми интернеттеги социалдык баракчаңыз аркылуу же кайсы бир посттун алдында комментарий жазып, бирөөнү жамандап, кемсинтип сөг албайсыз. Бирөөдөн уктум эле деп жалган маалымат менен да бөлүшө албайсыз. Эми интернетте инсандын абийирине, ар намысына доо кетирген жана аны кемсинткендер, аны менен катар жалган маалыматтарды тараткандар жоопкерчиликке тартылат. Тактап айтканда, мындай учурга кабылган жарандардын укугу мыйзам менен корголот. Жабыркадым, мазакталдым, кемсинтти деген тарап фактыларды келтирүү менен милицияга арыз жазып кайрылууга тийиш. Эгерде инсандын жалган маалыматты тараткандыгы далилденсе, жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 65 000 сом айып пул салынат. Аталган мыйзам ушул жуманын башында күчүнө кирди. Андан түшкөн каражат түзөн-түз мамлекеттик казынага чегерилет. Бул мыйзам жалпыга ачыкталгандан тартып, коомчулуктун талкуусуна түшүп, эл өкүлдөрүнүн сынына кабылып, бир катар алымча кошумча толуктоолор менен кабыл алынды. Күчүнө кирген мыйзам эми кандай аткарылат? Кайсыл кызматтар иш алып барат? Кесиптешим Асель Сыдыкова сиздерге кенен түшүндүрүп берсин. 100 000 сом бул эмне деген штраф? Көбөйтүш керек дагы депчи, миллионго чыгарыш керек деп турат. Алар жана чыккандар. Пикириңди айтсаң, сен эмне деп канатабай атсың? Элдин баарын коркутуп үркүтүп камат салайын деген мындай ниет болуп атат да. Балталап таштабаш үчүн Министерство культураны кошсок балталабай калабы? Биз анда общий адабиятыбызды дагы, журналистикабыздын дагы бир бөлүктөрүнө дагы чектөө кылып албайбызбы муну менен? Ошентип 2024 жылдын 10 февралынан тарта интернетте жала жабууга жана мазактоого айып салган мыйзам күчүнө кирди. Эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат таратты дейилген адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айып пул салынат. Жалпы момунда каражаттарында интернет сайттын баракчасында адамдын ар намысын, беделине шек келтирген мазактоо сөздөр менен атайлап кемсинтүү, бул жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч, бул 20 000 сом, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч, бул 65 000 сом. Жана дагы экинчи абзац кошулуп атат, бул адамдын ар намысына шек келтирген, беделине шек келтирген маалымат, жалган маалыматтарды билип туруп таркатуу, бул деле ошондой 200 эсептик көрсөткүч, бул 20 000 сом, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч, бул 65 000 сом болуп жатат. Кыргыз Республикасында адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгиз. Ар бир адам жеке турмушунун кол тийгиздигинин корголушуна укуктуу. Эч кимдин инсандын абийирине, ар намысына доо кетиргенге жана аны кемсинткен, жалган маалыматтарды таратуусуна жол берилбейт. Жаңыдан ишке кирген мыйзам жабыркаган адамдардын укугун коргоого багытталат жана мыйзам арыздын негизинде иштейт. Эгерде жаран ушундай фактылар менен жабыркап укук коргоо органдарына кайрылган болсо, анда укук коргоо органдары биринчи териштирүү иштерин алып барып, ошонун негизинде протоколдор толтурулуп, андан соң сотко өткөрүлүп берилет. Фейктер же башка аккаунттар менен кирген болсо, мен бул жерден да жарандарга айта кетейин, андайларды токтотуш керек. Буга чейин фейк аккаунттар болсо жабыш керек, өчүрүш керек бунун баардыгын. Себеби информациялык технологиянын өнүгүшү менен биздин укук коргоо органдары өзүңүздөр күбө болгондой эртеби кечпи фейктердин баарын таап чыгууда. Анткени аны табуунун бир канча жолдору бар. Буга чейин укуктук негизи жок болсо, азыр арыз түшкөндөн кийин аны да таап чыгат. Ошондуктан бул туура сын пикир, сөз эркиндиги бул калат, бул кепилденет. Бул жала жабы мазактоо менен сөз эркиндиги, сын пикир бул такыр эки башка көрсөткүч. Жалган сүйлөө, жалган маалымат таратуу, мазактоо динибизде да туура келбеген көрүнүш. Жогорку деңгээлдеги мусулман тилинен колунан да башка бирөөгө зыян келтирбеши керек. Бул кечиктирилгис күнөө болуп саналарын алымдар да айтып келишет. Албетте бирөөнүн мисалы абийирин төгө турган, же болсо уят кыла турган, же болсо жала жабыла турган сөздөр бул башка адамдарга зыян келтирет. Анын үчүн чоң күнөө жазылат. Бул күнөөлөр мисалы адамга кылган зулум болуп эсептелинет да. Мындай күнөөлөр мисалы кечирилиш үчүн бир эле тобо жетиштүү эмес экен да. Адам эгерде башка бир инсанга зыян кылып койгон болсо, бул мисалы ушактап адамдын уят кыла турган, намысын элдин алдында бир төгө турган сөздөрдү таркатуу дагы бул адамды өлтүргөн менен барабар деп айтылат Курандачы. Өтө чоң күнөө болот. Андан кутулуш үчүн бир тоба жетишсиз деп айтылат да.
ошол кимге зыян берген болсок ошол адам өзү кечирмейинче Кудай дагы кечире албайт дейт. Ошол Кудай таала кечирбейт дейт. Анткени ошол зыян тарткан адам өзү ошол адамга барып кечирим сурап, анын ыраазылыгын тапкандан кийин, анан кийин Аллах Таалага тооба кылат экен да. Депутаттар арасында интернеттеги жалган жала үчүн айыппул салган долбоор катуу талкууга алынган. Эл өкүлдөрү бул мыйзам сөз эркиндигин чектейт деген коркунучтарды эске алып, бир катар мисалдарды келтиришти. Ошондой эле айып акчанын өлчөмүн кыскартуу сунушу берилгени белгилүү. Эгерде адам бирөөнү жала жапса, караласа, мазактаса, азыркы мыйзамдар мына Эркебек Жумабекович отурат. Азыр деле мыйзамдар бар да. Менин кадыр баркыма доо кетирди деп туруп, азыр деле соттошконго укугу бар. Бул жетиштүү. Экинчиден айыппулдардын жана штрафтардын бул өтө чоң сумма 200 миң менен 100 миң деген. Ошону экинчи окууга сунуш берели. Физикалык жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 2000 сом деп койсок жетиштүү болот. Бирок негизи мен мындай штраф салганга деле каршымын. Ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана анын ооз-эки жазуу түрүндө жана башка жол менен жайылтууга укуктуу дейт. Шуга бир комментарий берсеңиз, бул мыйзамга карама каршы келбейби, келеби? Штрафтарды 100 000 сом койсок, эртеңки күнү ал адамдар эмне болот? Үй бүлөлөрү ажырашат. Сен эмне деп сүйлөдүң, кандай дедиң деп. Окуп аткан жарандар деген студенттерди университеттерден кетишет, контрактыларын төлөй албай. Силер штраф салсаңар деле бул штрафты төлөй албаса кандай болот анда? 100 000 сомду төлөй албай калды адам, эмне кыласыңар анда? 100 000 сом төлөнбөсө ал жанагы пайыз кошулат. Андан кийин мөөнөттөр өткөндөн кийин сот аткаруучуларга жиберилет. Кандай? Сот аткаруучуларга жиберилет, мажбурлап төлөтүү боюнча чаралар. Мажбурлап иштекеси жок болсо эмне кыласыңар? Мына коллегаларым айтып атат, 1000 сом, 2000 сом, ошого албаш керек. Адам бирөөнү биринчи укук бузбаш керек да. Бирөөнү жөн эле отуруп жалаап мазактабаш керек да. Анан мен укук айып тартпайт элем дебиш керек деген. Баарыбыз укуктук коомдо жашап атабыз. Биринчи адам ойлонуш керек. Албетте аталган мыйзам долбоору учурдун талабына ылайык келерин, соц тармактарды жана интернетти тартипке салууга мезгил келип жеткенин билдирип колдогон депутаттар да болгон. Бул мыйзам иштеш үчүн баягы подзаконный акт жоболорун да катуураак иштешиңер керек болот андайчы. Лазейкалар болуп калбаш керек да, коррупциялык схема түзгөнгө. Бир канча биздин жарандар кыйналып жүрөт. Ушун айынан катуу ооруга дагы кириптер болгондор бар. Туурабы? Мына практикада канча келип жатат. Туура. Эми ушул боюнча Орозбек Кадырбек сиздер мына Чыңгыз Эсенгулович менен сүйлөшүп, жаш кадырсыздар, ушу министр орунбасарларсыздар, мына бул укук коргоо органдарына барып, тажрыйба алып, чет өлкөгө чыгып, ушу ишти сапаттуу алып кетиш керек да. Мыйзам долбоор кабыл алып калыш керек эмес бул жердечи. Ушул мыйзамды бузгандар, укук бузулган, алар жооп бериш керек. Мен мыйзамды колдойм. Долбоорду колдойм. Эми дагы бир жак экинчи окуга чейин мен да сунуш берем, Орозбек мырза. Жанагы эгерде жазып аткан жана коррупцияга шектелди деп жазып аткандардыкы тастыкталса, ошол коррупция болуп аткан жердин процентный суммасын дагы көргөзүп коюш керек. Бирок аягында мыйзамдагы айып акчанын көлөмү кыскартылып, ал көпчүлүк депутаттардын колдоосуна ээ болуп, ага президент кол койгон. Анан сөз эркиндиги эле биз коомчулукта көп көрүп атпайбызбы, мынандай, тигиндей деп мындай жала жабып, туура эмес айтып, же болбосо иштеп аткан адамдарды каралап, иштебейт атат, жеп кетти, анан туугандарын алаштырып койду, мынандай деп жандай болжолдуу эле айта берген да, баягы коомду дүрбөлөңгө салыпчы. Эми азыр мына иретке келип, тартипке келип калды. Эми ошондо бир аз тыйылат деп ойлойбуз. Бул бардыгы мындай калктын руханий жактан мындай соо болушуна түрткү болот да. Анткени жаладан, туура эмес маалыматтар адамдар стресске түшөт. Адамдын бир адам жөнүндө ой өзгөрөт. Аны деген коомдо абири бар, аны деген коомдо орду бар да. Ошо бардык нерсе ошо адамдын коомдо ордуну сактап калууга негизделген. Мисалы, бул мен ойлобойм, что президентти же болбосо бир атайын чиновниктерди эле коргоо үчүн кылынды деген мыйзамдан алыспыз да. Анткени бул мыйзам жалпы жарандарга да тиешелүү да. Бейле келсек, жалган жала үчүн айыпка жыгылган адамдардан өндүрүлгөн каражат мамлекеттин казынасына түшөт. Бул тууралуу Юстиция министрлиги расмий билдирген. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы.